Чын айтыш керек, шаарда тартип болбой калыптыр. Бизге шаардыктарды, элибизди коопсуздугу керек. Аны ким текшерет, ким гарантия берет? Жасайсыңарбы? Эки көчөнү жасасаңар да ошо сапаттуу жасайсыңар. Мен министр Бишкекте және Бишкекке баш ийем деген болбосун. Шаарда иштеген бардык мекемелер шаарга баш ийесиң. Ушу шаар бар, силер иштеп атасыңар ачык. 2018 жылдын 20 декабрында биз атайын чакыруу менен ушул 37-чи кеңешме болуп, Кастаманы шаарында. Кеңешмеде мен өзүм Ош шаары боюнча ошол жерде презентация кылып, анан ошо мүчө мамлекеттердин бардыгы бирге Оштон колдоп беришти да. Биз сыймыктанышыбыз керек экен, мындай 3000 жылдан ашык тарыхы бар шаарлар дүйнө жүзүндө чанда гана кездешет экен да. Биз ушундай шаарда жашаганыбызга, ушундай шаарда иштеп атканыбызга баарыбыз кубанышыбыз керек. Бул азыр айткандай биринчиден чоң сыймык биздин Кыргызстандын эли үчүн, анын ичинде Ош шаарынын эли үчүн. Бирок ошол менен бирге эле чоң жоопкерчиликти дагы мына ушул жерде отурган шаардыктар, шаардын активи жоопкерчиликти мына баардыгыбыз сезишибиз керек болуп атат да. Уят болбошубуз керек. Ачыгын айтканда, үйүңдө деле той кылсаң, bir жыл даярданасың. Балаңы үйлөсөң, кызыңы турмушка берсең, үй той кылсаң, кандай ошо үй бүлөнүн ата энеси ойлонот да. Бул ошондой ойлонушубуз керек, бардыгыбыз. Мына кыска убакыттын ичинде бизге эстафетаны берди. Бирок чоң жоопкерчилик турат. Кудай буюрса, бизде мусулмандарда жакшы сөз бар. Жакшылык иш бүтө берет. Жакшылык иш бүтөт деп, бирок ак ниет бардыгыбыз бир ниетибизди туура кылсак, ушу иш-чараны бардыгыбыз мен өткөзөм деген жоопкерчиликти сезе турган болсок, анда сөзсүз жакшы өтөт. Мен ишенем толук. Мындай иштерди Кудай буюрса Кыргыз мамлекети өткөзүп жүргөн 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюнун өткөздүк. Ага дагы биз катышып аттык, баары үчөн өтөм. Кудай буюрса эл бар, сиздер бар, мен ойлойм жакшы өткөзөбүз деп. Анан буга баардыгыңыздарга ушундай саясий баа берилет. Кайсы мекеме ишкана, кайсы жогорку окуу жайдын жетекчилери, кайсы мектептер билим берүү тармагынын жетекчилери ушул иш-чараларга маданият кызматкерлери кандай катышып атат, баардыгыңыздарга мындай баа берилет. Чекеде бул мага тиешеси жок. Алар жооп берет, же болбосо мэрия жооп берет деп отурбай, мен ойлойм баардыгыбыз бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып ушуну жакшы өткөзгөнбүз. Ушуга мен сиздерден талап да кылам. Биз суранып да кетем, урматтуу жетекчилер, суранып да кетем. Акылуу убактыбыз аябай тар болуп атат. Мына биз ойлогонбуз борбордук аянтта ачылыш аземин кылабыз деп. Кечээ ошо режиссерлор келип Түрксойдун баш катчылары келип, ал жерде 10 миңден 15 миң адамга чейин мындай келип көрүүчүлөр болот да, сырттан келип. Ошолордун баардыгын тургузуп койсок болбойт деп, мына борбордук стадиондо ачылыш аземин кечкиси ошол жерде кылып атабыз да. Урматтуу президентибиз дагы катышуусу ошо борбордук стадиондо кылып атат да. Мына стадионду жашырганда эмне? Акыбалыбыз ушу Союз мезгилиндегидей калып кетипти да, стадион, борбордук стадион. Биз өзүбүз мына бюджетти бекиттик, бирок бюджетти баардыгы шаардык кеңеш менен макулдашып, быйыл мына чоң иш-чараларды баштап атабыз да, баардыгы бөлүнгөн. Мына жолдорду оңдоп атабыз, бала бакчаларды салып атабыз жаңы. Мына Западный Платов кичи райондогу бульварды баштап атабыз. Ошол иштер бюджетти бөлүнгөн акчалардын баардыгын өзүнүн максатында жумшап атабыз да. Борбордук стадион биздин планыбызда жок деп ачык айтайын. Бирок мына элибиздин чукур эмес экен, демөөрчүлөр келип уже баштап атышат, темирди жерлерди бөлүштүрүп берип атабыз, жардамдарды берип атышат да. Берип атышат. Мына өкмөттөн да кат жолдоп акча сурадык, ошол темирди жерлерди. Жалпы стадионду реконструкция жасаш үчүн 55-60 миллион сомдой акча кетет экен да. Биз эми азыр 10-15 миллион сом акча сурадык өкмөттөн. Ушу берип калса өзүбүз дагы чекеде карап турбай баардыгыбыз биргеликте ошо эл кирип отура турган жайларын, ажатканаларын
belki prezidentler gelgen, ошол бүт Түрксойго мүчө мамлекеттердин маданият министрлери келет, өкмөт өкүлдөрү келет, ошолор отурган жайларды уже ремонттарды баштадык да демөөрчүлөрдүн жардамы. Ошон үчүн мына сиздерде дагы жакшы шаарыбызга кызмат кылабыз деген демөөрчүлөр болсо, биз комиссия түздүк. Булар келишинче мындай жардам, бул мажбурлоо эмес, өзүнүн каалоосу менен мына ушуга жардам берем деген ишкерлер болсо, биздин эшигибиз ачык. Ушунун алкагында биз рахматыбызды сөзсүз айтабыз. Анда биринчи маселе боюнча менде протокол тапшырма бар эле, буну кийин ушу токтом кабыл алабыз дагы, токтом баардыгыңыздарга жеткирилет. Мен протоколду баардык ТШМ жетекчилерге айтып коеюн. Ош шаарынын вице-мэрлери, мэриянын аппарат жетекчилери, бөлүм башчылары, мекеме ишкананын жетекчилери, жалпы билим берүү жана жогорку окуу жайлардын жетекчилерине 20 мартка чейин өздөрүнө бекитилген Ош шаарынын негизги көчөлөрүндө жайгашкан имараттарды, үйлөрдүн, фасадтардын, тосмолорун, дарактарды, электр мамычаларын краскалоо, актоо, айланасын тазалоо, мамлекеттик тууну жаңылоо иштери өткөрүлсүн. Аткарылып жаткан иштер тууралуу мэрияга ар бир ишкананын көзөмөлдөгөн кураторлорго жума сайын маалымат берип турушсун. Экинчи, Турдыевка, Кайымовка, Юсуповка, Баймуратовка, Шерматовка, Курбановка жана ТШМ жетекчилерге 1 айлык мөөнөттө шаар аймагында жайгашкан соода түйүндөрүн, коомдук тамактануу жайлардын, базарлардын, кичи базарлардын санитардык абалын өрт коопсуздук талапка келтирүү боюнча атайын рейдтер уюштурулсун. Бул жерде мына ТШМ мекеме ишканалар турат. Шуну жазып алыңыздар да, баардыгыңыздар айттырбай өз алдыңарча иштерди жүргүзүңүздөр. Мына азыр айтып кетти. Борбордук базарга түшүшү мүмкүн келген туристтер мына биз деле барсак, баардыгыңыздар да чет мамлекеттерге барып жүрөсүздөр. Биринчи киргенде ошол жатаканаларда, мейманканалардан эле ошо шаардын кандай экенин көрсө болот да. Ошон үчүн мен айтам, мен ойлойм, ушул жерде мейманкананын жетекчилери да отурсаңыздар керек. Бүгүндөн баштап жакшы оңдоп түздөп, ошо маданиятыбызды ошол мейманканадан баштап көрсөтөсүздөр деп. Ал эми мына борбордук базар, парктарыбыз, скверлер бар, ушул оңдоп түздөп, ушу келген конокторго бир жакшы жактарыбызды көрсөтөбүз. Ар бир келген туристтер мына ушул мекеме ишкананы көрүп чыгайынчы деп өздөрүнүн эле кызыктары болуп, ооруканаларга кириши мүмкүн, билим берүү мекемелерине кириши мүмкүн, жогорку окуу жайларга кириши мүмкүн. Ошол үчүн баардыгыбыз мына шуко менен ушул нар жак, бер жагыбызды оңдоп түздөп алышыбыз керек, урматтуу жетекчилер. Мына рейдтер уюшулат. Эгер ким көңүл бурбаган жетекчилер болсо, иштебеген мектеп, бала бакчанын жетекчилери болсо, ушуга көңүл бурбаса, мекеме ишкананын жетекчилери көңүл бурбаган болсо, анда чара колдонобуз сөз. Ош регионалдык шаар курулуш жана архитектура боюнча башкарманын башчысы Жолдошевго 1 апрелге чейин шаар аймагында башаламан курулган соода түйүндөрдүн айрыкча Шакир көчөсүнүн башынан аягына чейинки Монуй, Абдыкадыров, Жаңы жол тарабы жана Курманжандатка көчөлөрүндө көп кабаттуу турак үйлөрдүн курулуштарынын мыйзамдуулугун аныктап чыгып, мыйзам чегинде тартипке келтирүү чаралары көрүлсүн. Азыр көбө болуп атасыздар. Келгенден бери ушу мыйзамсыз курулган курулуштар боюнча аябай катуу кармашып атабыз да. Чынын айтыш керек, шаарда тартип болбой калыптыр. Каалаган жерге уруксат берилип, уруксат берилбеген жерлерге деле өз алдынча барып туруп, эл пайдалана турган көп кабаттуу үйлөрдүн айланасында, астылардын аркасында, жалпы эл пайдалана турган жерлерге бүт соода түйүндөр, же болбосо жеке кызыкчылыктар үчүн бүт мыйзамсыз курулуштар болуп кеткен. Эл баса турган тротуарларга бүт алдына чыгып алышкан, курулуштар жүрүп алган, соода түйүндөрүн куруп алган. Азыр аларды бүт баардык чекеден баштап атабыз, урматтуу актив. Баштап атабыз. Ошол менен бирге эле кээинкилери мына ошо бузулган түйүндөрдүн жетек ээлери, кээинки адамдар каршылык көрсөтүп атышат, каргап атышат, душман болуп атат. Бирок биз элге жаккан, шаарга жаккан ишти улантабыз. Кудай буюрса мына западныйды баштап оңдоп түздөп алсак ошол жерде чекеден мындайла баардык шаарга киребиз да. Кирип баардык тартипке келет. Ошо Кулатов кандай болсо, шаар боюнча ошондой тартип болот, Кудай буюрса.
Bunu aldın alamına aktif sizler de oturgan жерде эмне үчүн мен айтып атам? Мына сиздер аркылуу ошо элге жеткизишиңер керек. Силер мына интеллигенциясыңар отурган жерде элге туура жеткизишиңерди мен суранам. Айтып мына шаарда болуп аткан иштерди, биздин ойлорду жасап аткан иштерди мына сиздер менен биргеликте болот. Бардык ушу иштер сиздер менен биргеликте бүтөт ушу иштер. Ошон үчүн эл арасында туура түшүндүрүү иштерин жүргүзгүлө. Биз эч кандай мыйзамды бузбайбыз. Мыйзам чегинде бардыгына эскертүүлөр берилип, мыйзам чегинде бүт иштер алып барылат. Мына кечээ мэриянын астына 70-80ге жакын мына убойный цехти иштеткен адамдар биздин апаларды, эжелерибизди күйлөп ушу мэриянын астына жөнөтөт. Мына кечээ биз ноябрь айында декабрга жакын мал союучу жайды мясо комбинатты ачып бердик. Ошо ишкерлер Российский Кыргызский фонддон акчаны алып, ошол жерде талапка жооп бере турган бул ачып туруп, анан биз калганына 7 мал союучу жайды жаптырып атабыз. Себеби талапка жооп бербей кетти. Биз жапканыбыз жок, биз убактылуу токтоттук. Себеби ошондой стандарттар жооп бере турган бул толук кандуу ремонттон өткөзсө биз кайра иштете берсин. Мага да мектеп дагы көбөйтүсүн мал союучу жайлар. Бирок бардык проектинде кандай болсо, талап кандай болсо, ошондой жасаттык деп айтыш керек. Жашырганда эмне? Кечээ ошол жайда ясакембатта 4 малды союп текшерүү кылдык эле 3-өө экинококкоз болуп 3 мал оорукчан чыгып атат. Элестетип көрүң. 70-80% малдарыбыз оорукчан экен. Жашырганда эмне? Бизге шаардыктарды, элибиздин коопсуздугу керек да. Бирок мына бир 5-6 ишкер акча табат экен, же болсо 5-6 аял ошол жерде нан табат экен деп кыйналгандар болсо биз жардам берели. Жардам берип турайлы. Эл бар, журт бар. Эч кимди биз ачка калтырбайбыз. Тура жардам берип турайлы. Бирок алар талапка жооп бере турган болуп оңдосун. Акчасы жок болсо мына акчасын биз ошол залогко коюп туруп банктар келип атат, акча бере турган Российский Кыргызский фонд мына ишкерлерге узак мөөнөттө акчаларды берилип атат. Ал иште бизде ушундай болуп калыптыр. Акча власть этпейли, акча кетирбейли, акча табабыз деп калыппыз. Андай болушу мүмкүн эмес. Акча табыш үчүн жакшы акча жумшаш керек. Анан акча келет ошол жерге. Ошондо элге туура жеткизиңиздер. Макулбу мына ошол касаптарда мына бала бакчаларга, тамак аштарга, больницаларга, ооруканаларга, карыялар үйүнө, балдарга мына детдомдорго алып ошол эттерди берип атабыз. Аны ким текшерип, ким гарантия берет? Мына азыр областыбызда, шаарыбызда кайсы орун түрлөрү көрүп атат, экинококкосуна көрүп атасыңар. Боорун алмаштырыш керек, боорун операция кылыш керек, $50.000 керек, $100.000 керек, кайрымдуулук жасап койгула деген жарандарыбыз күндөн күнгө толуп атат. Ким жооп берет ошол денсаулыктарына? Ким карайт, биз карабасак ошондой нерселерди? Туурабы? Ошон үчүн эл арасында туура түшүндүрүп койгула. Ой деген сөз жакшы болот. Мэриянын астына 30-40 адам чыгып деп митингге анан эмне болот экен деп чегилет. Андан көрө ар кимдин өзүңөр таанышыңарга, тууганыңарга койгула, ал туура эмес. Биз аткарып аткан иштерди биз макулдашып, 7 өлчөп бир кесип атабыз да. 7 өлчөп бир кесип атабыз. Ушу иштерди жасасак болобу? Элге кандай зыян тийип калат, кандай пайдасы тийсе анан ошол ишке адамдарга барып атабыз да. Мына азыр базардагылар келип да турмуш тиричилик керек. Биз аларды таштап койбойбуз. Биз мэрия эмне иш кылып атабыз? Мэрия ошол ишкерлерге жерлерди берип атабыз, мына чоң завод, фабрика ачам дегендерге. Мамлекет эмне кылып атат? Мамлекет ошолорго узак мөөнөттөгү акча кредиттерди берип атат. Алып мына бузулуп кеткен текстильный фабриканы азыр өзүбүздүн оштук жигиттер, жаш балдар мына келип чоң завод, фабрикаларды ачып атат. Башташты мына быйыл Кудай буйруса май айында, июнь айында биринчи корпусун ачабыз. Экинчи 2000 адамга жумуш орундары түзүлөт. Муну дагы мен силерге маалымат катары айтып атам. 2021 жылга чейин толук бүтүп туруп, ал жерде 7000 адам жумуш орду менен камсыз болот. Ошондой эле ошол балдар 1000 жумуш орду түзүлө турган машина строительный завод башташты. Ал дагы быйыл 2009 жыл
2019 жылдын аягына чейин ошо машина строительный заводду ачабыз деп атышат. Мына кыска мөөнөттүн ичинде башташты бүтүрүп беришет. Жумушчу издеп таппай калабыз. Аларды дагы айтып атат. Айлык акыларын 20 миң, 30 миңден кем эмес айлык акыларды беребиз буйрукса деп атышат. Бирок элге ушулардын актив урматтуу активдер, силер мамлекетте болуп аткан иштерди, Ош шаарында болуп аткан иштерди чекеде карап турбастан айтышыңар керек. Маалымат биздин элибизде толук кандуу болуш керек. Мен ишенгеним мына сиздерсиздер ушу залда турган актив мамлекетте болуп аткан иштерди туура элге жеткизет деп сиздерге ишенип отурабыз да. Анан жооп азыр кээде мына бир адамдын сөзү өтүп кетип атат. Жумуш орун түзүп бербей атат, андай болуп атат, мында жөн эле айдап атат. Биз эч качан жок түртүбүз. Мен ошолорду дагы айтып атам. Кыйналган үй бүлө болсо келгиле, мен жардам берип турайын, туура түшүнүү менен кабыл алыңыздар. Бизде мына резерв фонд акча бар. Биз эч качан таштап койбойбуз, ага жардам берип турайын. Мына иштей турган жаш ошол жерде магазинде иштеген билимдүү кыздар бар экен. Айтып атам, кел конкурска катышкыла, жумушка алайлы. Юристтер бар экен арасында, мугалимдер бар экен. Жумушка алып берели, иштеп туруп ачка калбайсың. Жок, үйүнөн чыга калып эле ошол камакка кирип акча таап жаман беришти. Айтып атабыз, биз борбордук базардан бердик. Сода түйүндөрүнө 150-200 адамга мына борбордук базардан мест алып бердик. Келгиле. Келечек базардан сода түйүндөрүн орундарды даярдап бердик. Биринчи келгиле, ушул жерде турмуштук чыгып өткөзүп туруңар. Жок, биз ушу үйүбүздүн астыбызда ушу камактан текшерип. Бул жерден кетсек эле ачка калабыз дегенде мамиле болот. Ошон үчүн ушуну дагы элге туура жеткизип койсоңуздар. Так, Ош шаарынын мэриясынын жолдор башкарманын башчысы Жунусов 1 айлык мөөнөттө шаардын негизги көчөлөрүнүн абалын иликтеп чыгып, чуңкурларын асфальт менен төшөп, жамоо жана жол четиндеги тосмолорду, жол элементтерин оңдоо иштери колго алынып аткарылсын. Жунусов түшүндүңүз да, бар. Макулбу? Анан мен кече көрүп атам, баягы бир чайниктер менен карамай төгөт, андай иш кылбаган. Макулбу? Жакшына алып, андай положено болсо ушундай жасап да, ямыштары бар, сапаттуу болсун. Бүгүн эптеп эле көз боеп, кара чакыс менен жамап үстүнө кум сепип койгон, бул жасабай туруп, башка күнү жасайбыз. Макулбу? Жасайсыңарбы? Эки көчөнү жасасаңар да ошо сапаттуу жасайсыз. Ошол күзгө чейин, жыл аягына чейин ошол туруш керек. Сиздердин активдүү көзүнчө айтам. Макулбу? Баардык өзүбүз көзөмөлдөп акчаларды бөлүп бердик. Ошол ишти сапаттуу кылып. Макулбу? Жасап. Сулаймантоо улуттук тарыхый археологиялык музей комплекс директору Абдурахманов Султанбек Арстанбекович барсызбы? Келдиңиз, Сулаймантоо улуттук тарыхый археологиялык музей комплекс айланасында тазалоо, краскалоо жумуштарын уюштуруу жагы сизге сунушталып атат. Айттыңыз, жардам керек болсо биз дагы барып жардам берели. Макулбу? Жардам берип тазалап, Сулаймантоо менен гана ушуга кирип атабыз, ушул Түрк дүйнөсүнүн маданий борбору болот. Биз Сулаймантоодон башка мактана турган эле жайыбыз жок экен Ош шаарында. Бирок мына ошол ыйык Сулаймантообуз менен мына баардык келгендер мына кечке баш катчыда келип эле ошол жерде зыярат кылып барды. Баардыгы мына мен өткөндө ошо кеңешмеде отурганда баардык ошо мамлекеттин өкүлдөрү айтып атты. Ушу Сулаймантоо бар экен, Кудай буйрса барып ошол жерде көрөбүз деп. Алар башкача сезим менен келип атышат. Ошон үчүн Сулаймантоого мына бүгүндөн баштап бул маданият министрлигине карай. Ошон үчүн уктабаңыз, макул? Мен азыр уйкум качтым, мен ачык айтайын. Уйкум качты, сиз да уктабаңыз, макулбу? Ошого баардыгыбыз мындай жакшы мамиле кылайлы. Мен да сиздерден суранам, урматтуу жетекчилер, Сулаймантоого ошо ишенимдерди уюштурганда бир 2ден 3ден адамды бөлүп берип, ошо Сулаймантоону бир жакшы карайлы. 7-нчи мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу органдарынын менчигинин түрүнө жана аймактык баш ийүүсүнө карабастан шаардын аймагында жайгашкан мекемелердин, уюмдардын, чарбалык субъекттин жетекчилери 1 айлык мөөнөттө өздөрү жетектеген мекеме ишканалардын сырткы фасадын краскалоо, актоо, айланасын тазалоо, мамлекеттик символикаларды туу керип, жамылоо, коомдук ажатканаларды бай айтып кеттик, санитардык абалын тартипке келтирүү боюнча иштерди жүргүзүүсү, майрамдык иш-чаралар планына ылайык кошумча белгилеген тапшырмалардын аткарууга алынышы сунушталсын. Баардыгыңыздарга сунуштап атабыз. Анан мыйзамда каралган
мыйзамда менчигинин түрүнө карабастан баардыгы баш ийет да, баш ийет. Анан мен менчик менен мэрияга баш ийбейм, же болбосо кээ бир ишканалар мен баш ийбейм, мен министр Бишкекте же мен Бишкекке баш ийем деген болбосун. Шаарда жашаган, шаарда иштеген бардык мекеме ишканалар шаарга баш ийесиңер. Түшүнүңөр да. Анан эртең бүрсүгүнө мындай чекеде карап турбагыла. Уят болосуңар айтып коеюн. Анан мен шаарга карабайм. Шаарда жашагандар шаарга баш ийесиңер. Бардыгы билесиңер болосун. Жогорку окуу жайдын ректорлору, жетекчилер, министрлер бардыгы шаарга карайсыңар. Шаар менен иш алып барасыңар. Şu şahar var, sizler işte vatasılar açık aydı. Çekede karab turbağılı. Ben kevlikliler şu çekede karab, ben jetekçim Bişkek'teydim. Şu Bişkek'e kanday barıp kalganlarda unutmağılardı. Görüp atmayın, көп jetekçiler bunday turat, kaçan su işleri işten alayım dediğinde, ben başlayayım, ben işteyim, ben müntem, beni getirbe deyip suramağı çaktı. Kaçan özüne caraşa, mamile kılganda sezin. Bizde anday yok, tekeberçilik yok. Ben konuşunca sizlerin aramarda жүрüp, sizlerini urmatlap, sıylap, sizlerle birgelikte şu nasip kılganca işteşelim. Keyin biri-birimizde şu жақсы ой fikir kalaydı. Бірақ kebrik adamda andaydı, kötüre olmaydı dedi. Bunday tura öğrenmedi. Bardığımız bir komanda olup işleşimiz gerek. Bir komanda olup işleşimiz gerek. Çok işleyen gelmiyor, onda жақшына жақпасақ, же iş жақпаса, же çarçasa, onda arızı жазып кетip жаққан işке барыш керек. Бірақ, şunun için ben öyle bardığına tura düşünmenin kabul olsun. Oş şehirlik жүргүнчүлөр ташу агенттигинин директору Марифовго, Ош шаардык муниципалдык автотранспорт мекемесинин директору Кубанаевго, коомдук транспорттордун санитардык абалын, жүргүнчүлөрдү тейлөөнү жакшыртуу, жалпы жүргүнчүлүк эрежелерин сакталышын камсыздоо боюнча иш алып барылсын. Троллейбустун линияларын мамчыларын краскаларды камсыз кылсын. Кубанаев барбы? Түшүндүңүз да? Барды мына şu mamçalardan beri reklamlı kağızlar çalıştırılıp bardım onda tüzdök kraskalar жасалган. Макулбу? Автобустар işlerin, кемпирлер чыгыш мүмкүн. Эл менен аралашабыз деп ошо коомдук троллейбус автобустарга чыгыш. Ошон үчүн бардык водительдерге айтып, ичинен тазалыктарын бардык. Топчубаевга, Урал Романовга, Эндешевга түнкү жарыктандыруу üzgürtüsü kamsı kılsın. Geçen ben o şahı Gorsilet'in başçısını geldirip çakırgan. Şimdi var da bizde azıcık aytılgan akçalar bölündü. Oşoğa çeyin vardı bunlar tüm jarıklarını almaştırıp üspet etti de oldu. Üspet etesiler mi? Ya. Buna Leylin, Numanjandat'ta iki koçu Masalif'te gazı aytıldı az bir iki negizli koçu екі тарабынан тең азықты УВД'нын асты, биздин астылары жасалды. Эки көчөттөн толук ошондо жасалат. Алмаштырылат түнкү жарыктар. Андан чыккандары бүт ошо кичинекей көчөлөрдө эл жашаган коңшуларга бардыгын коюп берди. Макулбу? Айтматовага, Бороновго шаар аймагында коомдук жол коопсуздуктарын камсыздоо иш-чараларын жүргүзүп, айрыкча майрам күндөрү күчөтүлгөн тартипке өткөрүлөт. Katıl gözümleri lazım. Katıl varsın. Layın açandı var mı? Ayakta açandı. Şunlar da narazçılık ayağı koyuyor tabii. Canlı avtovazalga bardım aydaş gerek. Buna sentralli koçölörde taksitler basıp kettik orada. 3-4 riyat koyu aldı da vatat. Ayrıca Gorsok'un aslında taksiler durgan. Bravo. Bravo. Alayga ketken, Karabuca'ya ketken taksitler vardı da жолго чыгып туруп алышты деп атат. Бардым айдагы автовазалга. Жаңы автовазал. Ошо жайларды тактап, түшүнүңөр да, сиздерге активдасында айтып атам. Буга чейин координациялык кеңешмеде айттым, өзүнчө чакырып алып айтып атам. Бүгүн жалпы активдүү көзүнчө айтып атам. Макулбу? Эгер сиздер ошо тартипти кылганыңарда, мен ушул жерде силерди тургузбайт элем. Начальник айтып койсоңор, каякта өзү? Я. Комиссия келди. Айтып койгула, макулбу? Vardı tertipke geldiler şahardan. Jasur Mahmudoviç ben mına жерде айттым эле Гүл базарында архитектура барбы? Архитектура мына драмдын астына мен өткөндө айткам.
ошол жерде жакшылап эскизный вариант чийип бергиле, тез аранын ичинде. Мына Арабаскийде күн саткандар баардыгы ошол жерде жылдырайт. Макулбу чекеде. Ар жакта күчтөн келет мындай бир чекет турба, жолдогу ачып беребиз, машина кирип туруп, жолго баягындай тоскоолдук кылбайт. Атап мына Арабаскийде баардыгы токтоп бир-бири алганга 10-15 мүнөткө кирип кетет экен, байрам күндө бүт пробканын баардыгы ошол жерде болот. Баардыгы бир жакка чыгарылат. Тез аранын ичинде. Макулбу? Эскизный вариант чийип бергенде булар жылдырат.